Саламатсыздарбы, жамааттык медианын көрөрмандары. Бүгүн биз ушул Эл Соол деген программанын алкагында конок чакырганбыз. Бул Ололо Events уюмунун генералдык менеджери Назгүл Бакаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Сабыр. Назгүл айым, кош келипсиз. Рахмат. Бүгүн биз Назгүл айым менен биргеликте коворкинг темасында сөз кылабыз. Тагыраагы Назгүл айым иштеген Ололо деген ошол коворкингдер бирикмеси деп койсок да болот, уюшмасы. Эмне деген, деги эле өзү коворкинг деген сөздөн баштайбыз. Албетте мен ошол тема коюп атканда коворкинг идеялаштар аянтчасы деп эме кылдым. Мен билгенден ушундай көрөм да Ололодочу. Анан деги эле коворкинг деген эмне? Ошондон баштасак. Кандай сөз бул, эмнеден чыккан? Сабыр, сурооңузга рахмат. Коворкинг бул негизи англис тилинен келип чыккан сөз. Ко деген бул биргелешип, воркинг болсо бул иштешүү да. Анан сиздин түшүнүүңүз дагы туура. Бул идеялаштардын бирикмеси, же болбосо идеялаштар бир топ болуп отуруп иштеген жай деп дагы түшүнсөк болот. Бирок бул сөзсүз түрдө эле бир компанияга тиешелүү адамдар эмес. Ал жерде ыктыярдуу негизде азыркы заманыбызга байланыштуу фрилансер дегенде түшүнүк пайда болуп калбадыбы. Башкача айтканда өзүнүн жөндөмүнө ылайыктуу жумушту таап, кайсы жагында адискөй болсо, инсан ошол өзүнүн адистик жөндөмдөрүн сунуштап, товар катары анан ар кайсы компанияларга иштесе болот да. Эми Ололо жөнүндө баштасак. Ололо качан уюшкан? Эмнени билдирет Ололо деген аталышы? Биринчи суроого байланыштуу ошол Ололо тууралуу дагы айта кетели. Ошол заманга жараша Ололо уюму дагы азыркы учурда эң тез өнүгүп келе жаткан Борбор Азиядагы коворкингтердин тармагы. Учурда азыр Бишкек шаарында 4 коворкинг бар. Ош шаарында болсо 1 коворкинг. Анан былтыр жайдан баштап биз Ак жол пансионатында дагы жайкы коворкингди ачтык. Анан Ысык көлдө буюрса 2 коворкинг жайы болот. Ошондо бул Борбор Азиядагы тез өнүгүп келе жаткан тармактуу коворкинг компанияларынын топтому Ололо. Ололо негизи 2016-жылы 1-февралда 4 өнөктөштүн, баягы 4 дос адамдын шериктештиги жана макулдаштыгынын негизинде келип чыккан уюм. Быйылкы жылы бизде 5 жылдыгыбыз майрамдалганы турат. Мына 12-февралда 2016-жылы бул Ололо компаниясы расмий түрдө каттоодон өткөн. Анан биз быйылкы жылы 12-февраль жума күн болуп калат экен. Анан 13-февраль баардык биздин шаардын тургундары жана меймандары Ололонун досторуна ылайыктуу болсун деп ишемби күнү өзүбүздүн туулган күнүбүздү 5 жылдыгыбызды майрамдайлы деп турабыз. Сонун. Мен ойлосом, анан Ололого барып жүргөн адам катары ойлойм да, Ололо ресурстук борборлордон эмнеси менен айырмаланат? Мисалы, буга чейин ресурстук борборлор деген 90-жылдардын аягында, анан 00-жылдары ресурстук борборлор чыкканда, мисалы, ал жерге келип деле ошол идеялаштар топтолуп, китеп окуп, англис чет тилин үйрөнүп, жосо дагы кандай бир иштерди аткарып келишти. Ололодо кандай эмнелер дагы ичине дагы тереңирээк кирсек, мисалы, Ололо коворкинг ивент уюшмасында кантип бөлүнгөн, кимдер отурушат, эмне иш кылышат, ал жерге эмне максаттан барса болот, мисалы, калоочу адамдар? Мен айта кетет элем, ресурстук борбордон кыйла кененирээк Ололонун вазипасы жана аткарып жаткан иштери. Бул жерде баягы билим, анан агартуучулук гана максат эмес. Бизде баягы ижарага иш ордун алып иштеген жана мен жогоруда айткандай фрилансерлер ар кайсы компаниялар дагы бар. Биздин кеңселерде отурган, биз аларды резидент деп атайбыз. Анан ресурстук борбордон эң негизги айырмачылык бул ошол резиденттер, алар ар бири өзүнүн иш максатына ылайык иштей беришет өзүнүн жумушчу орундарында. Бирок бизде Ололо комьюнити, Ололо коомчулугун түзүү дагы биздин чоң маселе жана чоң максаттарыбыздын бири. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Ошол бизде иштеген, биздин аянтчада иштеп жаткан ар кайсы офистер, компаниялар же болбосо жеке инсандар, алар креативдүү экономика
экономиканын дагы өкүлдөрү. Алардын негизги бул иш орду болуп жатат, бирок ошентсе дагы баягы бош убактысында же болбосо жумуштан кийинки жумуш учурунда бизде ар кандай бир салттар бар да. Мисалы үчүн тостер дей деп коебуз. Ал учурда алар бирге отуруп дасторкон четинде чай ичишет. Бизде шаарда Орманхан, Ололо Орманхан деген коворкингде биздин резиденттердин сунуштамасы менен Назгүлдө мындай кылалык, күнү да бар да. Мындай кылалык. Күндөрдү биринчи айтып алалык. Мисалы ошол Ололо борборлордон бири-биринин айырмасы, өзгөчөлүктөрүнү баштасак эле да. Же күндөрдү айтканда ыңгайлуу угармандар, көрөрмандарга. Кайсы күндөрдү? Жок, мисалы өзгөчө күндөрдү өтпөйсүзбү? Ивенттерди. Мен жана сиздин экинчи сурооңузга жооп берейин деп келе жатам да. Ресурстук борбордон эмне айырмасы бар деп атпайсызбы? Ресурстук борбордон эң негизги айырмачылыгы бул жана креативдүү экономиканын өкүлдөрү, алардын өзүнүн гана бир багыттуу ишин көздөбөстөн башка дагы ошондой өзүлөрүнө окшош чыгармачыл инсандар менен биригишип, мүмкүн алар бир жаңы долбоор түзсө болот. Алар бири-бири менен таанышыш үчүн жанагы жогоруда айтылган самоор күн деген сыяктуу ар бир коворкингде өзүнүн бир уюшулган сааттары жана мөөнөттөрү бар да. Ошол учурда резиденттерге биз бириктирип, аларды тааныштырып, бири-бири менен өзүбүздүн чаттар бар. Ошол жерде кадимкидей эле коомчулук түзүлөт да. Анан санаалаштар, идеялаштар, сиз айткандай бизде мисалдар бар. Ошол ар кайсы топтун мүчөлөрү биригип, мүмкүн бир тиркеме жасаган учурлар бар. Программисттер көп биздин аянтчада иштеген. Ошол бир программист кыйналып жатса, бир кодду түзө албай, экинчи программист кошуна кеңседе отурган, ал келип жардам берсе болот да. Ошентип бири-бирине жардам беришчү дагы коомчулуктун аянтчасы. Сону. Мисалы, өзүмдүн тааныштарым же жакындарымдын мисалында келтирейин. Мисалы, сиздерге азыр биздин интервьюну көрүп же деги эле ошол сиздерди угуп барып кошулуш үчүн ошол Ололонун резидентиби же кандай бир идеялаш издеш үчүн эмне кылыш, эмнеден башташ керек? Мындай бир инструктаж бере аласызбы? Бизде көбүнчө мисалы уяң болот, тартынышат, айрыкча чыгармачыл кыздар, балдар. Эмнеден башташ керек? Негизи биздин аянтчалар, бардык коворкингтерибиз бул абдан адамдарга жылуу мамиле менен дайыма тосуп алабыз. Ар бир коворкингде өзүнүн менеджерлери бар, башкаруучу кыздары. Эч тартынбасын. Эгерде ошо Ололого кызыккан адамдар болсо, биздин социалдык тармактарга катталып, ошол жерде маалыматтарды алса болот. Коворкингтер Бишкек шаарында 4-тө, Асанбай Кичи районунда Ололо Орманхан. Жаңыдан былтыркы жылы ноябрда иштеп жатат. Азыр Ололо Восток деген Чүй Алматинка, Гражданский 29 көчөсүндө. Анан финансы министрлигинин жанында Ололо Эркиндик деген кеңсебиз бар. Анан 4-чү кеңсебиз болсо, бул Манас көчөсү менен Табышалиев көчөлөрүнүн кесилишинде Ололо Манас. Демек ар бир коворкингдин өзүнүн аталыштары бар. Эгерде Ош шаарындагы тургундар же болбосо угармандар азыр болсо, алар Ош шаарына дагы барса болот. Ал жерде Ленин көчөсүндө. Биздин коворкинг жайгашкан Кыргыз почтасынын жанында. Ар бир коворкингке келип, биринчиден биздин коворкингдин өзүнүн ички жасалгасы жана чөйрөсү дагы ошо адамды өзүнө тарткандай кылып жасалган. Эгер келгендер болсо, алар тастыктап бере алат. Булар этно стилде дагы, анан лофт стилде дагы жасалган да. Ал жерден биздин ачык дагы иш-чараларыбыз бар. Ошол иш-чараларга келип катышса болот. Анан мына алдыда келе жаткан туулган күнүбүздө дагы 13 февралда мен учурдан пайдаланып бардык угармандарды, көрөрмандарды чакырып кетем ошол биздин туулган күнгө. Мүмкүн ошол жерден дагы алар бир жакшы өзүнө кызыккан, өзүнө санаалаш болгон адамдарга жолугуп, достук мамиледе болуп, кийин иштешип кетсе болот. Анан биздин социалдык тармактарда дагы ар дайым биз ар кандай конкурстарды, сынактарды жарыялап турабыз. Анан ар кандай акцияларды өтөт да. Мисалы, мен билишимче азыркы күндө 3 күнгө биздин коворкингке келип, бизде open space деп коебуз, ачык аянтча. Ал жерде иш орду мындай дубалдар менен бөлүнгөн эмес, бир бөлмөдө эле ар кайсы программисттер же болбосо ар кайсы инсандар өзүнүн ноутбугу менен келип иштей берсе болот да. Ошондой тестирлөө иретинде 3 күндүк азыр бир акция өтүп жатат. Ошондо 3 күн келип, каалаган коворкингке
өзүн байкап көрүш керек да, ушундай шартта ушундай адамдар менен мен иштей алат бекем, менин продуктивдүүлүгүм, эффективдүүлүгүм кандай болот. Көбүнчө бизде менен калган резиденттер алар айтышат, бул жерде абдан жакшы экен, себеби деген мен билбей жаткан суроолорум же болбосо мурда аябай тартынчаак болчумун, бир маселени сурай алчу эмесмин, бирок жанымдагы кошуна резидент абдан ачык экен, мен ошондон жакшы таасир алдым. Анан силердин дагы чөйрө ушундай жакшы болгондуктан мен өзүмдү эркин жакшы сезип жатам. Ошондуктан мен силер менен дагы калайын деп чечтим деп, анан ошо 3 күндүк тестирлөөдөн кийин биз менен калып иштешип калгандар дагы бар. Анан эң негизги биздин өзгөчөлүк ошол адамдар менен адамдардын ортосунда жакшы мамилени түзүү. Анан эң негизги шарт бизде резидент болуш үчүн биздин коомчулукка пайда алып келген бир иш менен алек болуш керек. Ал адамдар, биздин да өзүнчө фильтрлер бар. Фильтр дегенибиз баягы электен өткөрүп алабыз да биздин резиденттерди дагычы. Каалаган эле адам келип иштей берсе болот, бирок ошентсе дагы биз анын кызыкчылыктарына, жанагы баалуулуктарына дагы абдан чоң көңүл бурабыз. Мүмкүн ошол элек болгон үчүн дагы биздин ололо коомчулугубуз дагы мындай бири-бирине окшошкон жаратман адамдар чогулуп калат, креативдүү. Биз ошого абдан кубанычтабыз. Кандайдыр бир каражат төлөш керекпи? Мисалы кандай болот ошол жагы? Мисалы ошол жерде барып өзүң иштей бир бурч алсаң же болсо туура, ал каражат акысыз варианттар да барбы? Бизде негизинен резиденттер алар ар бир кеңсе жана иш орду үчүн акча төлөшөт. Ал акча эмнеге жумшалат? Ал акча ошол жердеги коопсуздук маселеси. Ал жерде ашкана бар, ошол жерге өтүп алар чай, кофе, шекер менен кайсы бир суусундуктарды алып иче берсе болот. Анан ошол жерде сапаттуу интернет, анан электр жарыгы, ошол эле кеңсенин ичиндеги тазалык, жылуулук, анан принтер деген нерселердин баардыгын баягы уюштуруучулук, операциондук чыгашаларга ошол акча жумшалат. Дагы кандай, мисалы жана сиз айтып барат, мен сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум эле. Кандай өзгөчө күндөр бар? Мисалы ошол самоор күн дедиңиз, андан башка тостер дей деген бул англис тилинен да, жанагы сэндвич сыяктуу жасашат. Биздин менеджерлер баягы өзүнүн чөйрөсүндө коворкингинде иштеген резиденттердин башын бириктириш үчүн бир иш-чара керек да. Анан бизде мисалы ошо жогоруда айткандай Ормонханда самоор күнү, бул Азиз Абакировдун сунушу менен, себеби ал жерде самоор турган, анан бул самоор жөн эле тура бербестен келип эле чындап эле чай кайнатып ичели. Самоордун чайы боорсок каймак менен сонун болот деп. Ошентип өзүлөрү эле резиденттер келип, баягы самоордон башталган да баардык темачы. Анан ошентип азыр бул салттуу түрдө дүйшөмбү күн сайын, эгерде каалоочулар болсо, түшкү маалда барсаңыздар, самоордон чай ичсеңер болот. Анан андан сырткары дагы кандай салттуу иш-чараларыбыз бар? Мисалы үчүн бизде Last Friday деген бар, 2 айда бир өтүп турат. Бул англис тилинен акыркы жума күнү да. Айдын акыркы жума күнүндө биз бардык биздин коворкингде иштеп жаткан резиденттердин башын бириктирип бир иш-чараларды өткөрөбүз. Ал иш-чара мындай көңүл ачуучу, анан ар кандай конкурстарды уюштурабыз. Ал дагы ошол резиденттердин активдүү катышуусу менен жана биздин жамаатыбыздын дагы Ололо жамаатынын командасынын мүчөлөрүнүн активдүү катышуусу менен уюштурулат. Бул дагы бир салтыбыз десек болот. Былтыр күз айында бизде Бишкек шаарындагы резиденттер Ош шаарындагы резиденттер менен барып таанышып келишти. Биз ошондо Бишкек Ош туруну уюштурдук. Анан абдан жакты ал резиденттерге. Алар өзүлөрү сунуш кылышты. Келгиле эми Оштогулар Бишкекке келсин, анан биригип Ысык көлгө баралы деп. Ошо биздин эң негизги максатыбыз бул Кыргызстандын аймагындагы баардык адамдар бири-бири менен жакшы жылуу мамиледе болуп, анан жанагындай креативдүү, чыгармачыл жол менен коомубузга жаратмандуу, жакшы пайдалуу долбоорлорду иштеп чыкса. Демек дагы бир жолу биздин маегибизди мындай резюмелеп эме кылсак, жыйынтыктасак, демек бул Бишкек шаарындагы борбордогу коворкинг борборлор Ололонун барып ачык эле ошол жерден кеп кеңеш алса болот, Сөзсүз түрдө. Бишкекте 4-тө. Бишкекте 4-тө. Дагы бир жолу айтып койсок, кайсыл жерлерде?
Асанбай микрорайонунда Ололо Орманхан, андан кийин Ололо Восток, бул гражданский 29 дереги Чүй Алматинкада. Бул Ололо Восток башка коворкингтен эмнеси менен айырмаланат? Ал жерде коворкинг жана ко-ливинг деген бар да. Коворкинг деген бул чогуу иштешүү болсо, ко-ливинг болсо бирге жашоо, бир чатыр астында жашоо. Ошондо азыр мындай принцип бар да. Квартирага окшогонбу? Ар бир резиденттин өзүнүн бөлмөсү болот. Мисалы үчүн ал биринчи кабатка түшүп офисте өзү иштеп, анан үчүнчү кабатка жогору чыгып эс алса болот да. Баягы алыска кетпей туруп эле. Бул мындай. Ошол жакты буга. Келип жашасаңыз болот. Сабыр. Андан кийин бул Министерство финансов, финансы министрлигинин жанында Ололо Эркиндик. Бул коворкингтин баштапкы беле? Азыр ошол 4 коворкингдин ичинен Манас болгон, андан кийин Манастан кийин Эркиндик. Эркиндик көбүрөөк популярдуу болгон, ошол көп иш-чаралар болгон бу. Ооба, баягы жайгашуу ордуна байланыштуу. Эркиндик деп аталып калышы себеби ал бульвар Эркиндиктин жанында. Анын ичине кирсеңиздер дагы кадимкидей отургучтар жана бульвар Эркиндиктегидей жайгашканда, бульвар. Ал жерде жолугушууларды өткөрсө болот айтмакчы, жана эме бар да. Конференциялды колдонсо болот. Конференциялды колдонуп, ижарага алып дагы бет ачарларды өткөрсө болот. Бет ачарларды, ар кандай иш-чара, конокторду чакырып берүү кызматы барбы силерде? Бизде бар. Мына ошол мен жетектеген Ололо Events компаниясы, биз ал ижара ордун гана жөн эле берип койбостон, биз логистика жагынан дагы колдоо көрсөтө алабыз. Эгерде силерде региондордон катышуучулар болсо, ошолордун транспорттук чыгымдарын бардыгын эске алуу менен чакырып, ошол иш-чаранын өзүн дагы анан спикерлерди да таап берсек болот. Ижара ошол заказ бере турган адам болсом, айтып коем, жөн эле өзүмдүн максатымды. Мен ушундай презентация булар керек деп эле. Биз алдын ала сиз менен жолугабыз. Сиздин максатыңызды түшүнүп, аңдап билгенден кийин сизге биз сунуш кылабыз. Мына ушундай иш-чараны мындай кылып өткөрүү концепциясын биз сизге сунуштайбыз. Буга мынча акча каражаты кетет. Бизден мындай колдоо болот. Ошону кандай деп ойлойсуз деп сиз менен сүйлөшкөндөн кийин анан биз ошол иш-чараны биргелешип ишке ашырсак болот. Манас эсте албайт, ама кайсылчы дейли жана эмнеси менен өзгөчөлөнөт эле? Ололо Манас бул 4 коворкингдин ичинен кадимкидей бир үй бүлө, үй сыяктуу жерде. Ал кичинекей, аянты боюнча. Бирок абдан биздин резиденттер аякта жайгашкандар, мисалы үчүн Эркиндикке келсе, алар чарчап кетишет да. Мисалы үчүн тынчтыкты сүйгөн адамдар болсо, аларга Ололо Манас мүмкүн көбүрөөк ыңгайлуу болот. Анан баягы мүнөзүнө жараша болуп калат да, ар бир коворкинг дагычы. Ошондо Ололо Манас биздин эң тынч жана эң мындай үй бүлө сыяктуу атмосферага жайыбыз десек болот. Ар бир коворкинг бул үй бүлө сыяктуу, бирок Ололо Манас баягы өзү кичинекей болгон үчүн мүмкүн адамдар бири-бирине жакыныраак да. Анан анын жайгашуу орду Манас көчөсү, Табышалиев көчөсү менен кесилишет. Строительная поликлиника ошонун маңдайында да. Табышалиева 29. Анан жанагы ар бир коворкингдин өзгөчөлүгү деп айтып калбадыңызбы? Мисалы Орманханда көбүрөөк программисттер иштейт. Азыркы учурда Эркиндикте бизнес тармагында иштегендер көп. Ал жерде академиялык изилдөө иштерин өткөргөн дагы резиденттерибиз бар. Мындай ар тармактуу да. Сонун. Чыгыш Ололодо, Ололо Востокто, ал жакта ко-ливинг, анан коворкинг. Ал жерде иштеп дагы, жашаса дагы болот да. Ал жакта дагы чоң бет ачар жосу дагы бир жолугушууларды өткөрө турган жай бар, Ололо Востокто азыркы учурда биз реконструкция өткөрүп жатабыз, конференц-залды. Ал жер Ололо студия болот. Ал жакта биз ушундай стриминг онлайндарды өткөрсөк болот. Анан баягы заманга жараша азыр пандемияга байланыштуу дагы көп иш-чаралар онлайн өтүп калбады. Ошол сыяктуу видеолорду тартуу, эгерде керек болсо, стриминг эфирлерди өткөрүүгө ылайыктап биз студия ачып жатабыз ал жакта. Маегибиздин эң акырында Facebook, Instagram же дагы кайсы бир платформаларда сиздерди кантип таба алат, кандай аталышта? Ололо House деп теришсе эле, англисче. Ололону биз өзгөчөлөнтүп, ар дайым кичинекей тамга менен жазабыз, жана англисче латын тамгалар менен Ололо деп жазса эле, Ололо House десе, ошондо чыгат. Инстаграмда дагы, Фейсбукта дагы ушундай аталыштабыз. Кайсы жерде көбүрөөк жооп бересиз? Же баарды бирдей эле?
Биз бардыгын бардыгын бир өңчөй караганга аракеттенебиз, бирок менимче азыр Instagram көбүрөөк активдүүрөөк го дейм. Анан ололо деген сөздүн маанисин да көп сурашат. Ошону айтпай кеттик э. Негизи бул сөздүн мааниси жок. Сиз мисалы үчүн Сабыр ушул ололо деген сөздү укканда кандай ассоциациялар пайда болот? Билбейм, жеңилдик же мындай бир кунак көңүл, билбейм, ошондой кетет да. Ололололо деген. Рахмат. Бизде көбүнчө ушул суроону бергенде адамдар, биз алардан кайра ушул суроону узатсак, алар дайыма жүзүндө жылмаюу пайда болот да. Демек бул ололонун дагы эң башкы вазипасы биздин урааныбыз жана биздин миссиябыз бул азыраак коркуп көбүрөөк сүй. Демек көп адамдар бизде тилекке каршы коомчулугубузда баягы тарбияга байланыштуу мындай бизде көбүрөөк коркуу сезими, анан мындай коркутуу, үйдө деле чыкпа андай мындай тийбе, жыгыласың деп баягы өлөсүң. Ошо баягы камкордук көрсөтүп аткан сыяктуу болобуз, бирок ошентсе дагы коркутуп камкордук көрөбүз. Коркутуу аркылуу болуп калат экен да. Анан биздин максатыбыз ошо ар бир инсанда өзүндө мындай коркуу сезими эмес, мисалы үчүн кесип тандаганда дагы биздин 11-класс мүмкүн азыр окуучулар бизди угуп жатышса, азыр силердин турмуштук жолуңар жаңы башталып аткан болсо, жогорку класстын окуучуларында кесипти дагы тандоодо өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү уккула жана кызыкчылыгыңарга карата азыраак коркуп, көбүрөөк сүйүп жашасаңар, ошондо өзүңөрдүн тилегиңерге жетип бактылуу болосуңар. Рахмат, Назгүл. Атайын келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Бир аз болсо дагы биздин көрөрмандарга, интернет колдонуучуларга пайдасы тийсе болду. Рахмат чоң. Урматтуу көрөрмандар, биздин студияда Ололо Events уюмунун генералдык менеджери Назгүл Кубакаева болду. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу 5 жылдыгыңыздар менен куттуктайбыз. Кичинекей юбилейчи. Сизге да алкыш. Албетте ошол көрүшүп каларбыз.